Саламатсыздар урматтуу мисте сүйүүчүлөр. 19-iyul 2026 Бул видеодо кечээ 18-жылда чыгарган видеодогу көптөгөн комментарийлердеги суроо боюнча жооп бергенге аракет кылам. Ал жерде айтып атышат, ушул адашпасам Жалал абадтагы эле тургундар мистенин ичинде чоңойгондор, мистени жакшы түшүнгөндөр, бирок ошолордун дагы кээ бирин билбеген жерлери бар экен. Мисте бышкандан кийин оозу ачылат, быш элегенде оозу туюк болот деген бир маалыматтар бар да. Мындай айтканда, адам баласы дүйнөдө 8 миллиард адам болсо, ар бири ар түрдүү да, дал ошондой эле бул дарактар дагы урук аркылуу көбөйгөндүгү үчүн, эч кандай кыйыштырылбагандыгы үчүн баардыгы ар түрдүү боло берет да. Мисалы, колумдагы караңыздар, бышкан мисте. Кабык агарган кабыкты арчып атам. Кат арасынан оозу туюк же болбосо жабык, катуу сөөк табигый жол менен ажыраган эмес. Бул генетика, достор. Генетикалык жактан бир адамдын чачы кудряшка болот, бир адам чачы түз. Бирөөнүн көзү чоң болот, бирөөнүкү жумшак. Мисалычы, мына бирөөсү оозу ачык экен. Көпчүлүгүнүкү оозу жабык болгондар бар. 100% оозу жабык болгондар бар. Толук бышса деле карасаңыздар, ол үчүнчү мөмө дагы оозу туюк. Иши кылса, азыр дагы башка бир канча жерден, башка дарактардан мен силерге ушул далил аркылуу көрсөткөнгө аракет кылам. Бул бышса эле оозу ачылып калбайт, баардыгы эле мистенин. Кээ бир мистелердин оозу ачылат табигый жол менен, кээ бириники ачылбайт. Анан сырттан дагы бутап, суу карып жакшы караса, дагы көбүрөөк ачылат. Бирок тилекке каршы мунуку дагы бир аз ачык экен. Мына уч жагында эле. А кээ бирлери быш элегенде эле ачылган мистелер да болот да. Башкача айтканда, булар ар кимиси башка адам сыңары генотип, гендери түрдүү болгон үчүн генотип деп аталат. Бул жерде дагы бир мисте дарагын көрүп атам. Бул дагы толук бышкан мөмөлөрүн текшерсек деле кат арасынан оозу туюк болуп атат. Башкача айтканда, генетикалык жактан оозу ачылбайт бул мистенинчи. Канчалык толук бышса деле оозу жабык. Мына толук көрүнбөй калды. Башка бир мөмөнү алып кайрадан көрсөткөнгө аракет кылайын. Карасаңыздар, оозу туюк да. Эч кандай ачык жарылган жери жок. Дагы бирөөнү көрсөтүп коеюн. Башка бир жеринен алып. Оозу туюк, бир да ачылган жери жок. Болбосо бышкандары бар. Достор, бул жерде дагы башка бир мисте дарагы, Бул мисте дарагын дагы текшерсем, мына бышып калган, сонун эле бышкан мистелерди ачып көрүп атам. Оозу туюк да. Оозу ачык болуп калды. Оозу туюк, жабык, то есть катуу сөөк өзүнөн өзү ачылбайт табигый жол менен. Карасаңыздар, жабык. Мына мистелер эркек мисте экен. Мына мисте быш эле экен, жашыл. Сиңгилдери, мөмөсү аябай жыш жайгашкан. А бул болсо кызыл. Анан эртерээк бышат экен, уже бышып калыптыр. Экөө болсо кошуна. Эгер кыйыштырганда баардыгы бир мезгилде бышмак, баардыгы бирдей түскө ээ болмок. Кызыл, жашыл болуп, светофор болбойчу. Ошондой.